Sadaka 70 bin baleden saktaydı. Munafiqun suresi 10-11 ayatlарда айтылады. Шындығында сілердің біреулерге өлім жазасы келбестен мұрда садақа, қайырымдылық, жетім жесірге, бей-бешараға жардам беріп қалыңыздар, урматтуу туғаным. Аллах Таала сілердің әрбір қылған амалдарыңардан хабардар. Умар бин Хаттаб разияллаху анху айтады: қияматта сілердің қылған амалыңар бири-бири менен сыймыктанат. Намаз, зикир, ораза жана садака. Алардын эң бир жакшысы садака экен. Намаз өзүңүз үчүн, ал эми ораза деле өзүңүз үчүн. Ал эми садака бей-бечарага, жетим жесирге, бир инсанга жардам бергениңиз үчүн кыяматта эң абзели менмин деп сыймыктанат. Урматтуу тууганым, эмне үчүн өлүм төшөгүндө жаткан инсан, өлүм төшөгүндө жаткан пенде садака берип калсам экен, бир муктажга жардам берип калсам экен дейт экен. Садака кылган инсан Аллахтын каарын, газабын, ачуусун жибет экен. Урматтуу тууганым, келиңиздер, көп түкүрсө көл болот. Бардыгыбыз бирдикте бир инсанга, бир муктажга жардам берип калалы. Балким аны ушул кыйынчылыктан куткарарбыз. Салам алейкум, урматтуу жалпы мекендештер, урматтуу эжелер, агалар, карындаштар, инелер, сат саламаттыкта, амандыкта барсыздар, урматтуу туугандар. Мен кайрадан Зикир Далер. Бүгүнкү кайрылуумдун себеби 6 жаштагы Бакиров Даниэлиңиз жардамга аябай муктаж. Жардам көлөмү 20-25 миң доллардын аралыгында, урматтуу туугандар. Бул операция чет мамлекетте болмокчу. Келиңиздер, көп түкүрсө көл болот. 500 сом, 1000 сом, 1,5 миң, 2000 сом, 50 сом, 100 сом, эч кимибиз бул акчадан кембагал болуп калбайбыз. Эч кимибиз бул акчадан деле байып кетпейбиз, урматтуу туугандар. Баарыбыз көп түкүрсө көл болот, баарыбыз чогулуп бирдикте ушул инсанды өлүмдөн сактап коелу. Урматтуу тууганым, эч качан унутпаңыз. Бул инсанга Алла Таала тарабынан сыноо. Бул Алла Таала тарабынан сыноо берүү аркылуу биздин бардыгыбызды Алла Таала сынауда. Кана биздин колубуз ачык экен, кандай экен, биз жардам бере алабызбы? Урматтуу туугандар, келиңиздер. Мен 200% кепилдик менен оң кол менен берип аткан садаканы сөзсүз жакшылыгын сол кол менен аласыздар. Иншаллах. Урматтуу туугандар, келиңиздер ушул инсанды жардам берип, ушул инсандын денсаулыгын сактап калалы. Урматтуу тууганым, садака берүүнү адат кылыңыз. Эртең менен туруңуз, биринчи очередь садака менен баштаңыз. Урматтуу тууганым, садака берген инсан эч качан бул дүйнөдө кембагал болбойт. Эч качан бир оору, бир кырсыкка учурабайт. Урматтуу тууганым, садака 70 миң баледе сактайт. Бардык проблема, көйгөй, жүрөгүңүздүн көңүлдүү болуп атканы бардыгы садака менен байланыштуу. Ишенбесеңиз кладбищеге барыңыз. Миллионер, бай, президент, депутат, блогер бардыгы бирдей тегизlikte жатат. Ошолордун материалдык байлыгы, бул дүйнөдөгү бардык буюмдарын сактап калганда, ошол азыр ошол жакта жатпасын. Тууганым, келиңиздер, баарыбыз чогулуп бир инсанга жардам берүүнү адат кылалы. Бул нерседен эч ким кембагал болуп калбайт. Тууганым, келиңиздер, болгону 20-25 миң доллар алсын. Кыйналып атасызбы? Садака бериңиз. Садака бере албайсызбы? Дуа кылыңыз. Дуа кыла албайсызбы? Жардам бериңиз. Жардам бере албайсызбы? Урматтуу тууганым, ушул видеону жакындарыңыз менен бөлүшүңүз, группаларга таратыңыз. Балким ушунун ичинен садака берүү үчүн кол ачып инсан чыгат. Садака берүү бирөөгө далилдөө, бирөөгө чек жиберүү, бирөөгө айтуу, бирөөгө чектелүү. Садака берүү оң колуңуз менен берип атасызбы? Демек сол колуңуз башка. Аллах түзөсүн. Ушул менен видеонун аягына чыгып атат. Экранда контактный данные бар, бардыгы. Бул контактный данные бардыгы меники эмес. Ушул жанагы Муктай Даниэлиңиздин ата энесиники, азыркы Сберкарта урматтуу Орусия мамлекетинде эмгектенип жүргөн мекендештер үчүн, ал эми ылдыйында Кыргызстандагы М-банк картасына которсоңуздар болот. Тууганым, 50 рубль, 100 рубль, 100 сом, 50 сом, 500 сом, 1000 сом, эч кимдин таалыгын бербейт. Bir aşkına kirdingizbi, bir kompot içpey kalınız, bir lişni tamak, desert içpey kalınız, bir insana jardam berip kalasız. Menden sözlerimde kata kemçilikler bolsa urmаттуу, sizlerden kechirim surayım. Men жүрөгүмдө эмне бар экенин силерге жеткирейин деп аракет кылдым. Бардыгы силерди түшүнүп жеттиңиздер деп ойлойм. Бул экранды көрүп аткан ар бир инсан эч качан просто бул видеону өткөрүп салбайт. Албетте өзүнүн колунда жардамын берет. Assalamu alaikum.